Санын эми болсо бүгүнкү студиябыздын кийинки коногу ким экен, Самат мырза? Ал конокторубуз Кыргызстаныбыздагы таанымал блогерлер, актер жана актриса кийинчерээк эле баш кошту. Алардын тоюнда да болгонбуз. Жаш жубайлар экен демек. Жаш жубайлар, ооба, жаш жубайларды ортого чакыралы анда эмесе. Чыңгыз жана Айдана келатат. Айдина. Айдина. Чыңгыз Айдана болуп Манайыбыз сонун. Келе, буну Сиздер манайыңыздар кандай жакшы? Ой, сизге келгенде. Сонун, биздин манайыбыз жакшы. Аяз атага үйрүп кол. Биякта Аяз ата жакшы. Аяз ата мындай. Жакшы экен. Кызматта. Биздики Аяз ата эмес, Аяз балабы же байке. Аяз братишка. Аяз братишка экен. Дүкөн түшкөнгө, жумшай ийгенге, султуга жумшай ийгенге жакшы десең. Аяз бала экен. Кош келдиңер. Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз элинин келе жаткан жаңы жылы менен Кыргызстанда ар бир үй бүлөгө жакшылыктарды алып келсин, бакыт алып келсин. И жыргап эле жатып калалы, буюрса. 2024-жылы. Айдина. Айдина. Барыңыздарды жаңы жылдыктар менен келе жаткан, ар бир үйгө бакыт, таалай ынтымак жана тынчтык. Ой, чоң рахмат. Мынакей караңыздарчы, ушундай таптатынакы болуп, парный кийинип эле, экөө окшош кийинип эле, мындай ак, күрөңгө күрөң болушу эле келип калдыңар. Самат мырза, биз каяка отурат экенбиз, ошону ойлонуп отуралык. Мен ушуну ойлонуп айтайын деп эле ошону. Келиңиздер, анда сиздерде жылуу жумшак. Бул жак болсо, конок үйүбүз, көбүрөөк киши келип калганда. Бул жерде азыраак, азыраак. Келиңиздер. Микрофон берип коеюн сиздерге. Бизге микрофон керек. Айдина, жаңы жылдык маанай кандай? Мен айым катары сиз менен азыр сүйлөшүп баштайын, Жаңы жылдык Маанай жакшы. Быйыл жаңы үй бүлөдөн тосодом. Өзүмдүн жаңы үй бүлөм менен атам апамдар да үйгө келген как раз. Ошо быйыл жаңы жылды төртөөбүз эле тособуз. Ошо мага аябай кызык болуп жатканда, жаңы келин болдуңуз, жаңы үй бүлөңүз менен алгачкы жолу менен жаңы жылды тосуп жатасыз. Мындай буга чейин канча жаштасыз азыр? 23. 23 жыл бою өзүңүздүн үйүңүздө, өзүңүздүн үй бүлөңүздө ата-энеңиз менен тосгонсуз. Азыр ушинтип туруп эле жаңы үй бүлө менен тосуп калган кандай мындай сезимдер болуп жатат? Пока сезимдер боло элек, мен бияктан интервьюдан кийин чыгып алып, анан барып салаттар жазайм. Өзүм эми мурун го анан мамам жазап берчи. Биз даяр отуруп калчубуз, азыр эми өзүм жазайм. Кандай салаттар жасайсыз? Оливье, селедка под шубой и шорпа менен самсы жасайм. Айдана өзүнө тиешелүү суроолорду сурап атат да. Мен да Чыңгыздан сурап коеюнчуке. Ошо салаттар жасайбыз деп кыздар сүйлөшүп атат го. Ошо салаттарга акчаны кандай кылып таап бердиң? Канча жолу Россияга барып келдиңиз? Биз жаңы жыл же майрам ас калганда эле биз эркектер тыпырчылай баштайбыз. Тияка чалып, бияка чалып, кичкирээк акча табыш керек. Ошо жагы кандай чечилди ошо маселе? Негизи акыркы учурда глобустан чыкпай калдык. Бир тамак кылатса эле дүкөндөрдөн чыкпай калдыңыз, дүкөндөргө 2 жолу барып келиш керек. Белен салып келиш керек, тигин алыш керек, буну алыш керек. Бул башталыш гана. Азыр мынакей төртөөбүз тосуп атабызбайсыздар, болсо кийинки жылы бешөөңүздөр тососуздар, дагы алтооңуздар ушинтип жыл сайын көбөйгөн сайын дүкөнгө 2 жол эмес, 5-6 жолдон барып баштайсыз. Кичине опыты бар үй бүлөлөрдөн сурап турсаңар болот. Биз кичине кеңеш алып дегенде, Бирок мен сага чалып турам. 7 жылдык, 5 жылдык стаж бар берсе. Сонун анан сиздин сезимиңиз кандай болуп атат? Буга чейин жыл сайын сиз эми өзгөчө бойдоктор үйдө деле көп тосбойт го жаңы жылды, достору менен кетип калышат, же кандайдыр башка бир жактарга кетип калат. Быйыл мынакей үй бүлөңүз менен, жубайыңыз менен тосуп атасыз. Кандай сезимдер болуп жатат? Сезимдер өзгөчө. Бойдокчулук болуп жүргөн кезде максаты жок эле тосо бересиң жаңы жылдычы. Эптеп эле 12 болуп кетсе экен деп. Өтүп кетти, болду. Азыр семья болгондо уже максат коюп, ата-энеме кичине более серьезный болуп, туугандарга чалып. Чыңгыз бүгүн биринчи жолу Нурлан Насип жок, жалгыз тосуп атат жаңы жылды жубай менен. Ой, биз буга чейин азыр сурап жатабыз. Ушул Айдан ошону айта албай атат, ошого жеткизе албай атат. Ушул жылы мындай рекордторду коюп жаткан учурубуз эмеспи? Мынакей музыка каналы быйылкыдан эң сонун бир жаңылык кылып жатат. Жаңы жылдык жаңы рекорд менен кирип келе атабыз. Ал эми сиз кандай рекорд койдуңуз 2023 деп сурайын десем, менден шашып Самат мырза айтып иди, Нурлан Насип жок тосуп атат деп. Бул деле рекорд болуш керек туурабы? Да, бул деле рекорд. Бирок Нурлан менен кече жолукканбыз, кече ал чакырган. Баары бересиз. Караколго барып келбейлиби депчи.
Баары бир эскиси эстен калбайт болуп жатыптыр да. Тамаша албетте. Жакшы. Эми ушул көрүүнүн алкагында бир аз убакыт берип коюңуздар. Мен себептегенде бүгүнкү берүүбүздүн башка өнөктөштөрүн айта кетишим керек. Бүгүнкү жаңы жылдык музыка телеканалынын берүүсүнүн башка өнөктөштөрү Jaco Baby, Кыргыз Курдак кафеси жана Нактазык экологиялык таза эт дүкөндөрү. Рахмат сиздерге. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Мынакей бүгүн баардык конокторубуз өзүнүн белектерин ала келди. Өзүнүн көрүүчүлөрүнө сиздерден кандай белек болот? Биз азыр сурообузду беребиз дагы, ошол белекти ойнотобуз. Эмне бересиздер? Кандай белек менен келдиңиздер? Биз деле AirPods менен келдик окшойт. Сиздер деле. Бирок ал тиякта калып калыптыр. Бирок бар AirPods, Жакшы. Жолдо бир акция болуп аткан окшойт же, бир ярмарка болуп аткан окшойт. Музыка каналга келе жаткан жолдо. Негизинен машинада калып кеттибиз, шашылып. Сүйтүп болот. Ооба, албетте бул тез эфир болгондуктан баардыгыбыз шашылыш түрдө кечикпей бардын эч кимди кандай десем бир жоопкерчилик көз караш менен келип жатабыз. Ошондуктан бирок эң негизгиси белеги бар экен. Ушундай наушникти дагы мынакей жаш үй бүлө сиздерге ойнотот экен. Ал эми сурообуз мындай. Кутман менен, ой. Өзүң өкүл баласы менен өкүлүңүз. Не болгон суруулар ачылып кеткен тат силерде, я. Жок, мен өкүл балдардын булардын достору да. Анан ошолор эсиме келди. Өкүл балдары булардын достору, биздин досторубуз. Өздөрү менин досторум. Ооба, түшүнүксүз да. Мынакей Чыңгыз менен Айдина кайсы жерде таанышкан? Ошол суроону берейин деп жоопту айтты жаздадым окшойт. Биз тойдо таанышканбыз. Айтпай туруңуз. Азыр биздин көрүүчүлөрүбүз. Кимдин тоюнда макул? Тойдо экенин билип калды. Кимдин тоюнда таанышкан айтсаңыздар болот. Уткан, эгер туура айтсаңыз, Чыңгыз менен Айдинадан сиздерге наушник белек болот, Ооба. Чыңгыз менен Айдина тойдо таанышкан экен, бирок биздин табышмагыбыз кимдин тоюнда эки жаш таанышкан. Ооба, бул тойду дагы барыңыздар көргөн болушуңуздар керек. Бул жаш жубайларды дагы тааныйсыздар. Ошондуктан мен ойлойм бул суроо сиздерге аябай эле жеңил болот болуш керек деп. Мынакей канча убакыт болуп калды экөөңүздөрдүн баш кошконуңуздарга? 5 ай болуп калды. 5 ай. 5 айда кандай бир өзүңүздөргө буга чейин көрбөгөн мүнөздөрүн көрө алдыңыз Айдинадан? Же болбосо Айдина Чыңгыз мырзадан? 5 айда кандай сырлар ачылды? Бара-бара күн сайын бир тууган болуп боло берет экенсиң. Күн сайын бир тууган болуп. Азыр мындай алсыраак тууган болуп баштадыңарбы? Жакында, азыр 5 айлы болгон турбайбы? Биз аябай жакынбыз азыр. Аябай родной. Кечиресиздер, бизде телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Таарынды. Көпкө күттүрүп койдук окшойт. Сиздердин сөздөрүңөрдү бөлбөй турайын дедим эле. Келиңиз Айдина, ал эми сиз 5 айдын ичинде Чыңгыз мырзанын кандай сапаттарын, буга чейин байкабаган сапаттарын байкадыңыз? Саламатсыздарбы? Ой, саламатсыздар. Азыр 1 минут. Кош келдиңиз. Жаңылыктар менен куттуктайм. Бирге болсун. Бул жаштар Кутман менен Акиянын тоюнда таанышкан. туурабы? Да, туура. Сиз Куттуктайбыз. Логикасы, эжеке логикаңызды абдан жакшы иштетиптирсиз. Мындай сөздөн кармап таап койдуңуз окшойт деп ойлоп калдым. Чыңгыз жана Айдинанын атынан сизге оригиналдуу AirPods. Ал жактан Айдана деканын ырларын угуп турасыз. Ооба. Куттуктайбыз. Сон мен ойлойм бул бүгүнкү эфирдин алкагында эң оор суроо болду окшойт. Эң оор. Эч бир мындай кыйналып, сураштырып, туугандарга чалып, кошуналардан баары чогулуп, Инстаграмына кирип, ютубтардан карап, подсказкасы жок тапкан суроо болду окшойт. Абдан оор суроо болду. Келиңиз Айдинаны эмесе уланта берелик. Жанакы суроомо жооп берип койсоңуз, 5 айдын ичинде Чыңгыз мырзанын кандай сырларын, кандай бир жаңы мүнөздөрүн байкай алдыңыз? Кандай жолдош экен?
дос жолдош болгондо аябай жакшы жолдош экен, дос да болот экен, подружкаң да болот экен. Так мындай өзгөрүүлөрүн көргөн жокмун такыр. Сүйлөшүп жүргөндө деле ушундай болчу, үйлөнгөндөн кийин да ушундай болду, бирок мен ойлойм мындай жакшы ата болот дагы депчи. Жакшы жолдош, бирок жакшы ата да болот. Жакшы ата деп калдыңыз. Демек 2024-жылы Чыңгыз мырзаны ата статусуна көрүп калат окшойбуз. Өзүңүз айтып калдыңыз. Буюрса. Мынакей музыка телеканалында эксклюзив деп коебу. Чыңгыз Айдина өзүнүн сырларын ачышты деп коеюн. Ушул жерден эмне деп коет? Эмне пателе? Гендер пати кылып жибербейли. Аны шашпайлы, шашпай кийинки калтыралы. Чыңгыз Айдина эл сыймыктанган, башкалар көрүп сиздерди сыймыктанган үй бүлөлөрдөн болуңуздар. Биз чын дилибизден тилектешпиз. Кирип келе жаткан жылыбызда Кудай буйрса нари үстөлүү болуңуздар деп биз жакшы тилегибизди айтабыз. Эми бир элдерге каалоо тилек, көрүүчүлөргө, күйөрмандарга каалоо тилек болсун сиздерден. Дагы бир жолу жалпы кыргыз элиме каалоорум баарына ден соолук, тынчтык, үй бүлөлүк бакыт, аман болгула. 2024-жылы баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө кут кирсин, бакыт кирсин, ден соолугуңардын баарыңар бекем болсун. Сизден жаным. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ар бир үй бүлөгө тынчтык, ынтымак, 2024 сиздерге жакшы жылдардан болсун. Ору суркоолордон Алла таалам коргоп турсун сиздер дайыма. Ура! Сонун, мынакей жакшы каалоо тилектер болду. Ал эми жакшы каалоо тилектерден кийин Эми көрүүчүлөрүбүз жөн узатпайбыз. Чакан оюнубуз бар, ошол оюнду ойной кеткиле. Ошол сиздерди бир шаңды узаталык деп оюнда даярдап коюп турбуз. Бул жерде келиңиз ошол оюнду ойноп, бизге Аяз ата жардам берсе. Мынакей. Мен болсо Музыка телеканалында Чыңгыз жана Айдина менен биргеликте жакшы бир оюн ойногону турабыз. Ал оюндун шартын азыр түшүндүрүп беребиз. Бизге Аяз ата жардамга келмекчи. Аяз ата менин байкашымча Айдинаны алып кетип калды. Кайсы жерге алып кетип калды экен деп Чыңгыздын көзү төрт бурчтук болуп жатат. Мынакей бизде түз эфирде Чыңгыз мырза айтыңызчы, мына жалгыз калдыңыз. Да ачык эле сырлашалык, бул жерде экөөбүз мен сиздин аяшыңыз болом дегенде айтыңызчы, мен аяшкам, сизди таарынткан жокпу? Мындай ачык эле айта бериңиз да, тамакты кандай жасайт экен, үйдө ишти кандай кылат экен, ата энеге кандай кызмат кылып жатат? Ошону ачык эле айта бериңиз, Айдина укпай жатат азыр. Ал жактан бир да кемчилик жок. Анан башка жактан алып келгенде аял кишилерди баары эле бирдей болот экен. Аял кишилерди просто түшүнүш керек экен. Түшүнүп, көңүлүн көтөрүп коюш керек экен, болду экен. Кантип көңүлүн көтөрүп атасың? Эмне сюрприздерди кылып жатасың? Эми разный, ар бир адамдын Айтыңыз да, өзүнүн. балким мырзалар да сизден үлгү алат. Мен в основном сюрприз кылам. Кандай? Эмнелерди? Өзү иногда бир нерселерди намек кылып коет. Алып берип коем, баасына карабай да. Бирок намек аркылуу кетет экен да, сюрприз дагычы. Энди өзүңүз билип кылмай жок экен, Бирок намек кылбаган нерсесин алып келип берсең, айтат да, зачем муну, эмне алдың депчи. Ошого өз сүйүнчүдөй кылып. Жакшы. Эми үйлөнгөнүңөргө 5 ай болуптур. Азыр намек менен сүйлөшүп баштасаңар, буйрса көз караш менен сүйлөшүп баштайсыңар. Азыр биздин оюнубуздун шарты мындай, Чыңгыз артты карабай турабыз. Азыр биз кара дегенде карайсыңчы, азыр мындай кылабыз. Эми келинчегиң менен бирге жашап жүргөнүңүздөргө экөөңөргө 5 ай болуптур. 5 айдын ичинде Айдинаны канчалык деңгээлде билип калдың? Азыр артты карабай турабыз. Кара дегенде карайсың, музыка кетет. Ошол музыкага бул жакта сенин келинчегиң менен чогуу окшош дагы бир кыз турат. Экөө бийлейт. Подстава кылбагыла, Подстава. Экөө бийлейт. Ошол артынан карап кыймыл аракетиң көрүп келинчегиңди ким экенин табышың керек. Мен ойлойм, оңой эле таба алып болушуңуз керек. Даярбызбы анда?
карап коюңуз, Аселя депчи. Оң жақтағы қызды таңдады Чыңгыз мырза. Аз көрөбүз, туурабы же туура эмеспи? Оң жақтағы, оң тараптагы бизден Гүлчат ай, бетиңизди ачып коесузбу? Молодец. Сол жакта калып, мен жубайын болчу дейт. Тамаша. Ойынға рапасын екен. Жаңы үйлөнгендерге. Кызылгандуулук мындай уруштуруп турчубу? Кудай сактасын. 3-4 жыл жашагандар менен ойнотсоңор нормал түшүнөт да. Биз ишендик, бирок Чыңгыз сен Айдинаны дароо эле билип коюшуңа. Ушинтип бири-бириңерди толук билип, бири-бириңерге болгон гармония мыкты болсун, бири-бириңерге болгон мамилеңиздер абдан жакшы болсун. Кирип келген жылыбыз сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн жакшы жаңылыктарды көрсөтө турчу жылдардан болсун. Ооба, сиздерге чоң рахмат. Ийгилик, эми буюрса үйгө барып сааттарды даярдап, жакшы жылды тозуңуздар. Чоң рахмат. Идиштерди таза жуу Чыңгыз. Конокторду жакшы тоз. Чоң рахмат, узатабыз.